Berүүчүн Төлөбаев Балбак Зарлыковичке берилет. Бул маселе Бишкек шаарында мэр болуп турганда, руководитель аппарат болуп турганда, Бишкектин ичиндеги 6500 мыйзамдаштырылбаган жер бар болчу. Ошону мына депутат Садыгалиев жана мен мэр болуп турганда жибергем. Азыр инициатор депутат Садыгалиев болуп биз да көтөрүп чыкканбыз бул мыйзамды. Өкмөт алып келип калыптыр. Урматтуу төрага ушул эки мыйзамды бириктирип экинчи окууда анда биз өзүбүздүн мыйзамды артка тартып, ушул мыйзамга кошуп, ушуну чечип берсек, урматтуу депутаттар, Бишкектин ичинде 6500 кишиге жакшылык кылган болобуз да. Мунун ичинде Төкөлдөш бар, мунун ичинде Камская көчөлөрү бар, мунун ичинде Бишкектин ичинде мыйзамдаштырылбай жаткан өтө көп үйлөрдү менчиктештирип оргон элек эле мыйзамдаштырып берет элек да. Ошон үчүн бул мыйзамды мен толугу менен колдойбуз. Бирок урматтуу өкмөт өкүлдөрү бир но калып калды да. Мисалы Бишкектин ичинде кээ бир жерлерде жанакы могильниктер бар. Сибирский язва немеси бар. Ошонун четиндеги үйлөр калат. Башкаларды биз мыйзамдаштырып атабыз, бирок анын четинде жашаган үйлөр эмне болот? Урматтуу Балбак Зарлыкович белгилегеч керек. Бул мыйзам долбоору кайсы учурда жайылтылбайт, төмөнкү учурларда жайылтылбайт. Эгер лептин астында болсо, эгер газ түтүктөрдүн астында болсо, эгер көрүстөндөрдүн жанында болсо, эгер санитардык зонада болсо, эгер ошол маселе боюнча укук коргоо жана сот органдарынын чечимдери болсо, албетте бул жерлер мунапыс процессине кирбейт, каралбайт. Түшүнүктүү, бирок кийин ушул жерде бир суроо талаптар чыгат да, муну да эске алышыбыз керек. Бирок биринчи мыйзам бер жагын эле мыйзамдаштырып алалычы, андан кийин анын калганын көрөбүз. Өтө актуалдуу эң сонун мыйзам. Мына бир жакта ар кайсы фракциядан 7-8 депутат ушуну көтөрүп чыгып келатканбыз. Кудай буюрса ошол мыйзамды тартып туруп буга кошсок, Бишкек шаарындагы 6500 үй бүлөнүн проблемасын чечкен болобуз. Мен Бишкекти эле айттым, калганын айткан жокмун. Рахмат.